Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен Pocket Option платформасына торговля кылабыз. Достор, биз сиздер билесиздер, өзүңүздөр мен бинарный опционудан эң биринчи кыргыз трейдермин. Азыр учурда интернетибизде, TikTokто, Instagramда жана башка платформаларда кыргыз псевдо трейдерлер көбөйүп кетти. Достор, биринчиден достор, сиздер если ошол адамдан торговля кылгыңыздар келсе да, чындыгында сиздер биринчи очередь анын опытын карашыңыздар керек. Канча жылдан бери ал торговля кылып келет, кандай ыкмаларды колдонот, кандай стратегияларды колдонот, үйрөтөбү, үйрөтпөйбү. Биринчи очередь достор ошону байкашыңыздар керек. Анан кийин гана сиздер ошонун командасына кошулушуңуздар керек да. Достор, биринчи мен өзү негизи билесиздер, YouTube'да аябай көп жылдан бери продвигация этип келемин. Өзүмдүн обученияларымды, өзүмдүн стратегияларымды. Достор, ошон үчүн YouTube каналга катталыңыздар. YouTube каналыбызда азыр бизде 9,5 миң подписчик болду. 10 миңге жакындап калды. Достор, 10 миңге жеткенде мен акция кыламын да, акция эмес, марафон достор. Марафонго дагы сиздер катышып калсаңыздар болот. 10 миң подписчикке жеткенде биз сиздер менен разгон жана плюс ар кандай подаркаларды мен группамда ойнотомун достор. Ошон үчүн биздин TikTok каналыбызга, YouTube'убузга жана биздин Telegram каналыбызга да катталып коюңуздар достор. Бул жакта өзүмдүн обученияларымды жана өзүмдүн сигналдарымды жөнөтүп турамын. Бу жакта сигналдар жана обучение болот достор. И көптөгөн мындай мотивационный роликтерди жана фотолорду жөнөтүп турамын да. Мынакей менин последний покупкам iPhone 15 Pro Max жана моундай выводтарымды и торговляларымдын результаттарын жөнөтүп турамын достор. И жана бул жакта отзывдарды да байкасаңыздар болот достор. Отзывдар аябай көп адамдар торговля кылып плюска чыккандар дагы көп достор. Ошон үчүн каналыбызга катталабыз. Trading KG открытый канал по заработку. Ссылканы видеонун астына калтырып коёмун. Эми достор, азыр биз торговлябызды баштайбыз. Торговлябызда биз сиздер менен технический анализди колдонобуз достор. Технический анализ деген бул эмне экендигин мен по ходу дела сиздерге үйрөтүп кетем. Биринчи очередь достор, биз сиздер менен бул жакта эмне кылышыбыз керекпиз жана эмнеден башташыбыз керекпиз. Биринчи очередь биз сиздер менен бул платформадан өзүңүздүн аккаунтуңуздар болуш керек. Регистрация өтө албай атсаңыздар достор, ссылканы видеонун астына калтырып коёмун. Официальный ссылкасын Pocket Option'дун ошол жактан регистрация өтүп алсаңыздар болот достор. И жана бул жактан акча табыш үчүн сиздерге реальный депозит керек да. Реальный акча менен сиздер бул жакта акча таба аласыздар. Эгерде обучение кылгыңыздар келсе, анда достор демо счет менен үйрөнсөңүздөр болот достор. Бул жакта аккаунт ачканда сиздерге биринчи очередь обучающий счет берилет достор. Ошо обучающий счет менен торговля кылсаңыздар болот. Реальный менен жана демонун айырмасы эч кандай жок. Котировканы тамдагандан кийин биз сиздер менен анализ жүргүзөбүз достор. Кайталанып аткан моменттерди биз сиздер менен издеп табышыбыз керекпиз. Биринчи момент, валютный параларды биз сиздер менен ушинтип карап отура беришибиз керекпиз да. Сиздер кайсы стратегия менен торговля кыласыздар, ошол стратегиянын моменттерин күтүшүңүздөр керек да. Мисалы, давайте австралиец, новозеландецти байкайбыз да. Бул жерде кандай анализ жүргүзүлөт? Бул жакта бизде предыдущий момент моундай ситуация болуптур. Нисходящий тренд, график на пониженияга кеткен да. Bunday ситуацияларда биз сиздер менен 3-5 мүнөткө достор на пониженияга ачабыз, анткени графигибиз только ылдыйга түшүп баратат да. Моменттерди кармайбыз, эң үстүнкү пиктерди кармап эле сделкаларыбызды на пониженияга ачып, плюстарды кармай берсек болот достор. Бул жакта бизде моундай ситуация болуп атат, на повышенияга кетип атат да. После нисходящего тренда биздин графигибиз уже на разворот кетип атат. То есть тренд уже алмашып атат да, көрдүңүздөрбү? Нисходящий тренд болуп келип эле и какой-то момент уровень поддержка бар экен бул жерде. Ушул уровень поддержкадан графигибиз на разворот болуп үстүгө жылып баратат достор. Биз сиздер менен мындай моментте эмне кылабыз? Биринчиден 1 мүнөттүк таймфреймге коебуз, более глобально карайбыз и жана 5 мүнөттүк таймфреймди дагы бир байкайбыз достор. 5 мүнөттүк таймфреймде бизде кандай момент болуп атат? Бул жакта нисходящий тренд и накопление болуп графигибиз на пониженияга түшүп баратыптыр. Мынакей бизде бир импульс на понижение, далее бул жакта бизде моундай накопление болот, коробка и кайрадан эле графигибиз продолжение тренда болуп атат достор. Бул жакта кайталанат достор, кайталанат момент. Мынакей бул жакта дагы моундай ситуация болот и график дальше на
на пониженияга кетет достор. Ошон үчүн азыр биз бул жакта 2 мүнөткө $100 на пониженияга ачабыз достор. $100 2 мүнөткө на понижение бир сделка ачтык, и бул сделкабыздын жыйынтыгын күткү чейин биз башка валютный параларды анализировать этишибиз керекпиз да. Если мисалы сделкаңар минуска жабылып калса достор, эмне кылабыз? Биринчиден биз сиздер менен дагы бир жолу анализ кылабыз, и сделкабыздын суммасын биз 2 эсеге же болбосо 2,5 эсеге көбөйтүп, андан кийин перезаход кылабыз достор. Биринчи основной сделка минуска жабылып калышы мүмкүн, но кийин достор сиздер удвоенный сумма менен сделка ачсаңар, силер көбүрөөк прибыль алып кетесиңер. И дагы бир правило бар. Биринчи сделкаңарды всегда аз суммага ачасыздар. Самый минимальный суммага достор, $1 ачасыздар, и потом уже кийинки сделкаңар 2,5 эсеге көбөйтүп $2,5 же болбосо $3 ачасыңар достор. Бул трейдингдин основной правилаларды. Если бул основной правилаларды колдонбосоңор, силер бул жакта акчаңарды жогото бересиңер достор. Кээ бир адамдар бар, депозит толтурушат $10, $20, и ошол $10 сразу эле ва-банк коюп сделка ачып көп сумма акча таап кете алабыз деген мышление менен келип көбү акчасын жоготуп ийишет достор. Мындай кылган туура эмес. Ошон үчүн достор, мен сиздерге туура торговляны кантип туура торговля кылыш керек экендигин мен сиздерге бул каналымда уже көп жылдан бери үйрөтүп келе жатамын достор. Ошон үчүн внимательно менин сөздөрүмдү угуп, мен внимательно айткан нерселеримди кылсаңыздар, сиздер акчаңыздарды жоготпойсуздар достор, а наоборот плюска кетесиздер. Биринчи сделкабыз мынакей көрүп тургандагыдай эле бизде уже график на разворот кетип атат, на повышенияга. Бизде биринчи анализибиз астыга болчу да, то есть сделкабызды на пониженияга ачыш керек болчу. Биз сиздер менен бул стратегиябызды кайрадан эле применять этебиз достор. Анткени основной сделка башында айткандагыдай эле минуска жабылып кала бериши мүмкүн, и биз сиздер менен азыр кайрадан дагы бир жолу анализ кылып, сумма сделкабызды көбөйтүп, и кайрадан эле перезаход кылабыз достор. Эң үстүнкү уровенден биз кайрадан эле экинчи сделкабызды перезаход кылып ачып атабыз. Мисалы достор, график постоянно үстүгө астыга болуп жатат. Биз сиздер менен идеальный моментти кармай албайбыз достор. Ошон үчүн бул нерсени да түшүнүшүңүздөр керек. Мисалы бул жактан биз на пониженияга ачып алсак да, анализибиз туура эле болот, но биз сиздер менен туура точкадан ача албай калабыз да. Ошон үчүн максимально күтүп туруп и жакшы точкадан ачканга аракеттенишибиз керекпиз. Мынакей бул жактан мисалы биз сделкабызды на пониженияга ачтык да, а график болсо үстүгө көтөрүлүп кетти. То есть бул жактан биз перезаход кылсак, экинчи сделкабызды плюска жаап кете алабыз да достор. Мынакей биздин азыр догонубуз плюска жабылып атат. Времябызга дагы времянын жабылышына дагы 50 секунд бар достор. 50 секунд күтсөк, биздин экинчи сделкабыз плюска жабылат, и биз сиздер менен бул сумма сделка менен предыдущий минусубузду кайтарып кетебиз, и сверху еще достор $130 зарабатывать этип кетебиз достор. Көрдүңүздөрбү, бул математический расчет, бул система Мартингейл болот. Эгерде сиздер түшүнбөй жатсаңыздар, постепенно үйрөнөсүздөр. Самое главное, сиздер практика көбүрөөк кылышыңыздар керек. Демо счет менен көбүрөөк торговля кылыңыздар, и потом практиканы өткөндөн кийин, бир аз пробовать эткенден кийин реальный счетко өтө берсеңиздер болот достор. Экинчи сделкабыз успешно плюска жабылды, плюс $480 биздин счетубузга түштү достор. Биздин анализ кайрадан эле бул жакта сакталып атат. Көрдүңүздөрбү, акырындык менен графигибиз ушул эле позицияда турат, значит бул жакта азыр продолжение нисходящего тренда болушу керек. Суммабызды кайрадан эле биринчи этапка түшөбүз да. Биринчи этабыбыз кандай болду, канча сумма ачылды, ошол суммага кайтабыз достор. $100 биз кайрадан эле 2 мүнөткө бир сделка на пониженияга ачабыз достор. И давайте башка валютный парадан анализ кылып көрөбүз. Криптовалютадан, мисалы биткоиндан бир сделка ачабыз. Биткоинде бизде көздөр көрүп тургандай эле восходящий тренд болуп атат. То есть график только на повышение эле кетип атат. Арасында небольшой мондай развороттор бар. Ушул развороттордон биз сиздер менен 5-3 мүнөткө ача берсек болот достор. Давайте биринчиден азыр 3 мүнөткө бир сделка ачабыз, $100 на повышение. По тренду эле биз сиздер менен сделкабызды на повышенияга ачып атабыз. Биздин биринчи сделкабызга 1,5 мүнөт бар дагы. Ушуну күтөбүз достор. Ага чейин мен сиздерге
сигнал жөнүндө айтып кетейин достор. Менин сделкаларымды мен өзүм телеграмма жөнөтүп турамын да. Биз 2 маал торговля кылабыз. Күндүзү саат 3-тө, Кыргызстан убактысы менен күндүзү саат 3-тө и жана кечинде саат 9-да. Сигналдарда кандай торговля кылабыз? Мисалы, мен 1-2 сделка жөнөтөмүн. Если сделкалар жакшы жабылып, плюска кирсе, анда биз дальше торговлябызды улантабыз достор. А если 1-2 сделкабыз минуска жабылып калса, анда биз торговлябызды сразу токтотобуз и экинчи сессияда биз торговлябызды улантабыз достор. Ошон үчүн биз сиздер менен бул трейдингде депозитибизди сакташыбыз керекпиз. Ошон үчүн биз торговлябызды сразу токтотобуз и кийинки сессияга келип, ошо кийинки сессияга даярданабыз достор. Аут новозеландецтен биз сиздер менен бул жакта допинг ачабыз. 3 мүнөткө кайрадан эле бир сделка на пониженияга достор. Көрдүңүздөрбү, графигибиз битке көтөрүлдү и эң үстүнкү пиктен биз на пониженияга экинчи догонубузду ачып атабыз достор. Догон бул бир эле сделкага эсептелинет. Мисалы, $100 азыр бир сделка минуска жабылып калдыбы, биз сиздер менен перезаход кылсак, перезаходубуз плюска жабылып калса, бул плюсовой сделка болуп саналат. И биткоиндун графигин карап көрөлү. Биткоинде бизде основной сделкабыз плюска жабылып атат. Биз $91 прибыль алып кетет экенбиз достор. Көрдүңүздөрбү, доходность биткоинде 91% болуп атат. Форексте, крипто трейдингде достор bunday процент доходностьтор жок да достор. Ошон үчүн эмнеси жакшы да бинарный опцион. Ушул нерсеси жакшы достор. Мисалы, сиздер $100 менен келип эле бир торговый сессияда $50, $100 кылып алсаңыздар болот. Биз сигналдарда бир күндүн ичинде эле биз депозитибизди 80-100%ке чейин көбөйтүп койгон күндөр дагы болот. Закрытый каналыбызга катталып, ошол жактан биз менен чогуу торговля кылып акча тапсаңыздар болот достор. Биткоинга дагы 8 секунд калды и бул сделкабыз успешно плюска жабылды. Акыркы 2 секунд 1-0. Все, биз сиздер менен плюс 91% доходность алып кеттик. Австралиец новозеландецте бул жакта эмне болуп атат? Австралиец новозеландецте бул жакта бизде көрдүңүздөрбү, график дальше продолжение тренда болуп кетип атат да. Графигибиз өйдөгө көтөрүлүп атат. Bunday ситуацияларда биз сиздер менен эмне кылабыз? Если бир валютный парада 1-2 сделка минуска жабылып калып атса да, анда бул котировкадан биз сиздер менен кетебиз да. Анткени бул жакта котировка деген толтура, мынакей өзүлөр көрсөңүздөр болот. Валютный паранын котировкалары аябай көп, криптовалюта бар, сырьевые товарлар бар, акциялар бар и индекстер бар да, аябай көп. Возможно, ушул валютный парада бизде какой-то бир новость чыкты да, и графиктер непредсказуемый болушу мүмкүн да. Новосттар чыгып калганда графиктер аябай катуу жыла баштайт да. Ошон үчүн биз сиздер менен бул валютный парадан болгону кетебиз, расстраиваться этпейбиз, азартка кирбейбиз, болгону башка валютный парага өтүп, ал жактан торговлябызды дальше улантып кетебиз да достор. Давайте бул сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз. Бизде да 15 секунд бар. Вроде бы мынакей сделкабыз жабылайын деди да, но кайрадан эле бизде перекуп болду да. Графигибиз кайрадан эле үстүгө көтөрүлүп кетти. Но өздөр байкап тургандагыдай эле азыр бизде мондай импульс болуп атат. Импульс и акыркы секундта көрдүңүздөрбү, кичине жетишпей калды, бул сделкабыз минуска жабылып калды. Бизде балансыбыз достор позволяет да, көрдүңүздөрбү, если мен азыр биринчи сделкамды $500 ачсам, кийинки сделкам $1,500 болуп кетмек да. $1,500 же болбосо $1,250 болуп кетмек, чтобы предыдущий минусту кайтарып кетиш үчүн да. Ошон үчүн биз всегда биринчи сделкабызды 1%ке ачабыз достор, 1% от депозита кылып. Кийинки сделкабызды биз сиздер менен криптовалюта Polkadot'тон ачабыз. Криптовалюта Polkadot дегенден бул жакта бизде кандай ситуация болуп жатат достор? Бул жакта бизде көрүп тургандай деле после длительного восходящего тренда бул жакта бизде мондай остановка болуп атат достор. Бул жактан биз сиздер менен 2 мүнөткө 2 сделка ачабыз, $250 2 мүнөткө на повышение. Бул жакта мондай восходящий тренд болду и бул жакта бизде мондай остановка болуп атат достор. Мини остановка да, мини разворот дей берсек болот. Мондай накопление, бычий флаг, эң үстүнкү уровень сопротивлениядан бизде ушул жактан баштап разворот болду и бул жакта бизде уровень поддержка бар экен. Мынакей достор, зеркальный уровень поддержка дей берсек болот. И как раз ушу зеркальный уровень поддержкабыздан бизде азыр остановка болду и биринчи сделкабызды биз ушу
жерден на повышение качып атабыз. Экинчи уровень поддержкабыз бул жак болуп калат достор. Если дальше графигибиз на понижение кетсе, биз сиздер менен ушул точкадан дополнительно сделка ачабыз достор на повышение. Бул сделкабыздын аягына чейин күтөбүз и дальше биз сиздер менен результатты көрө берсек болот. Если достаточно прибыльга чыксак, анда биз торговлябызды токтото берсек болот. Анткени мен өзүмдүн торговлямда максимум 30 жана 50 минутка чейин торговля кыламын достор. Бир торговый сессияда и көп пересиживать этпейм, көп отурбайм рынокто. Если көп отурсаң, сделкаңды, акчаларыңды, депозитиңди жоготуп ийиши мүмкүнсүң достор. Ошону сиздер дагы сак болушуңуздар керек и өзүңүздөрдүн сессияңыздарда өзүңүздаргө бир лимит коюшуңуздар керек. Ошондо гана сиздер торговля кылып, уверенно торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот достор. Итак, 2 сделкабыз плюска жабылды, балансыбыз $3170 чыкты достор. Бул биздин решающий сделкабызды эсептей берсек болот, анткени биз примерно $350-400 плюска кеттик деп эсептесек болот да примерно. В принципе, жакшы эле результат. Бир күндүн ичинде жакшы сумма тапкыңар келсе да, анда сиздер ушу трейдингден действительно көп акча тапкыңыздар келсе, трейдингден акча тапсаңыздар болот да. Ошон үчүн достор, бул видеороликти көп затягивать этпеймин. Ушу менен торговлябызды токтотобуз. По итогу примерно ушу айткандагыдай эле. Бул видеороликте достор мен сиздерге интернеттен трейдинг сферасында акча тапкан способун көрсөтүп атамын. Анткени бул менин жумушум, бул менин заработогум. Мен башка эч жакта иш кылбаймын, башка жакта жумуш кылбайм. Мен болгону ушу рыноктон акча таап зарабатывать этемин достор. Эгерде сиздер ушундай торговля кылып, рыноктон акча тапкыңыздар келсе, обучение алгыңыздар келсе, мага жазыңыздар. Эми болсо достор, бул видеороликке 10-15 мүнөт болуп кетти. Ошо менен достор, биз сиздер менен кийинки видеороликтерде көрүшөбүз. И плюс еще мен сиздерге дагы бирдемке айткым келип жатат. Бул каналыбызда достор кыргызча форматында видеороликтер эми аз чыга баштайт достор, аз болуп чыгат. Анткени достор, мен русскоформатный режимине өтө баштадым достор. Анткени Кыргызстандын аудиториясы өздөрү билесиздер бирткеле, мен дальше развиваться этишим керекмин, дальше өсүшүм керекмин. Ошон үчүн достор, сиздер дагы мени түшүнүшүңүздөр керек. Орусча түшүнбөй жатсаңыздар, анда достор мага жазыңыздар. Кратко жазсаңыздар, мен сиздерге кратко түшүндүрөм. Анткени достор, өздөрү билесиздер, рыноктун финансовый сферасында өзү негизи орусча же болбосо англисче түшүндүрүш керек. Каналыбызга катталыңыздар, лайктан басыңыздар. И сиздер менен мен кийинки видеороликте көрүшөмүн. Кийинки видеороликтерде башка стратегияларды жана индикаторлорду сиздерге көрсөтүп үйрөтөмүн.